Жума күнгө даярдалган күндөмү маалыматтык программасынан толукталган кечки чыгарылыш менен тааныштырып, студияда Кундуз Кенжебаева. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача анонс. Асман шары ар бир адамдын ой кыялдарын орундата алган керемет жайга айланат. Садыр Жапаров Ысык көлдө эко шаардын курулушуна капсула салды. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышы каникулга тарады. Бул жылы депутаттар эмнеси менен эсте калды. Ош шаарында жыл башынан бери 5 адам сууга чөгүп каза болду. Ага карабастан дарыялардын кооптуу жайларында сууга түшкөндөр дагы деле бар. Баткенде 2 миллион сомдон ашык аткезчилик жүк аныкталды. Бул тууралуу мамлекеттик бажы кызматы билдирет. Маалыматка ылайык бажылар Кыргыз жаранынын башкаруусундагы Mercedes-Benz үлгүсүндөгү унааны текшерүү учурунда Кыргызстанга ташып келүүнүн мыйзамдуулугун тастыктаган жүк коштоочу документтери жок, айнек табылган. Жүктүн жалпы салмагы 15.484 килограмм. Орточо базар баасы 2 миллион 259.750 сомду түзөт. Материалдар Баткен областынын прокуратурасына өткөрүлүп берилди. Жалал-Абад облустук дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жана муфтияттын каттоосунан өтпөгөн 60 мечит аныкталган. Аталган мечиттердин арасында кооптуу аймакта курулгандар документтери толук бүткөрүлбөгөндүгү аныкталганы маалым болду. Мечиттердин курулушун координациялоо, аларды каттоонун бирдиктүү эрежелерин текшерүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Кененирээк кийинки материалда сөз болот. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Жалал-Абад облусунда дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын жана муфтияттын каттоосунан өтпөгөн 60 мечитти аныктады. Маалыматка ылайык облус аймагында иштеп жаткан мечиттердин курулушун координациялоо, аларды каттоонун бирдиктүү эрежелерин текшерүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Созакта 33, Базар Коргондо 2, Ноокенде 5, Аксыда 3, Чаткалда 5, Токтогулда 1, Тогустороодо 7, Жалал-Абадда 3, Майлы сууда 1 мечит каттоодон өтпөгөндүгү аныкталган. Ошондой эле 11 мечит каттоодон өтүү үчүн тиешелүү документтерин даярдап 49 мечитке маселесин чечүү боюнча сунуштар берилди. Комиссиянын курамына муфтияттын, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын, ички иштер органдарынын, кадастр мамлекеттик мекемесинин, ÖKM'дин, санапит көзөмөл борборунун, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын өкүлдөрү кирген. Комиссия тарабынан кооптуу аймактардагы мечиттер дагы аныкталып, иши убактылуу токтотулган. Высоковолттун алдында же болбосо жанагындай бир чоң турбалардын үстүнөн курулуп калган учурлар болгон. Булардыкын бүт бардыгын ошол комиссия аркылуу, МЧС аркылуу булардын иш мерчемдери токтотулган. Келечекте Кудай кааласа буларга ошол ылайыктуу жер табыла турган болсо, ал жакка башка жаңы мечиттер курулат деген пландарыбыз бар. Сузак району боюнча 335 мечит болсо, анын 33-ү кадастр мамлекеттик мекемесинен каттоодон өтпөй калган. Ал эми аталган мекеменин өкүлү мечиттер кандай себептер менен каттоодон өтпөй, документтери толукталбай калгандыгын айтып берди. Красный зонада болуп калып атат. Жанагындай муна кыска илешкен жерлерде болуп калып атат. Айыл чарба багытындагы жерлерге эле мечит салып коюлган жерлер бар экен. Ошонун негизинде бул бизден каттоодон өтпөй калып атат. Жанагыга окшоп, мисалы бир адамдын ал жеке менчик жерине салынып калган мечиттер, аны ошол жарандар бөлүп бериш керек. Ал бөлүп бериш үчүн жер ээлери кээ биркиси Россияда болуп калып атат, дагы кээ биркиси бир жакта болуп калып атат, жок болуп калып анын негизинде каттоодон өтпөй калып атат. Облус казысы бүгүнкү күндө мечиттерди мыйзамдаштыруу аракеттери көрүлүп жатканын айтып өттү. Сузак районундагы 33 мечитти кошкондо, облус аймагында жалпы 46 мечиттин документтери даярдалып жатыптыр. 2023 жылы январдан баштап 35 мечитке толук көөлүк алып бердик. Андан кийин 52 мечит бүгүнкү күндө Госкомиссиянын колунда документтер турат. Бул деген сөз алардан бизге көөлүк келери менен дагы 52 мечитибиз толук кандуу, мыйзамдуу болот.
Жалал Абад облусу боюнча 869 мечит бар. Атайын комиссиянын чечимине ылайык мындан ары жергиликтүү өз алдынча башкаруунун, архитектуранын, муфтияттын жана дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын тиешелүү органдары жаңы мечиттердин курулушун жана алардын мындан аркы каттоосун көзөмөлгө алышат. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, регион. Бишкектеги Жибек жолу Панфилов көчөлөрүнүн кесилишинде айдоочу жөө өтмөктөн пенсионерди өлтүрүү сүзүп кетти. Кабар агенттигине милициянын кайгылуу кызматынан билдиришкендей, Hyundai Санат автоунаасын 1993 айдоочу башкарып бараткан. Кырсыктан окуя болгон жерде алган жараттан улам 1948 туулган эркек киши каза болгон. Учурда тергөө амалдары жүрүүдө, унаа айып короосуна токтотулуп, тиешелүү экспертизалар дайындалды. Милициянын кайгылуу кызматы айдоочуларга жол эрежесин так сактоого чакырат. Кечээ 7-чи чакырылыштын депутаттары 2 айлык каникулга тараган. Бул чакырылыштын 2-чи сессиясында эл өкүлдөрү ар тараптуу бир канча мыйзам долбоорлорун сунуштап, алардын көбүн кабыл алууга жетишишти. Бул жолу да адаттагыдай эле талаш тартышуулар орун алып, элдин эсинде калган жагдайлар жаралды. Депутаттардын катышуусунда кандай урунттуу окуялар өттү? Тизмектеп көрүүнү чечтик. Прокурор болуп туруп өлгүн келет да. Садырова. Ошентип эл өкүлдөрү 2 айлык каникулга таркап кетишти. 7-чи чакырылыштын депутаттары 1,5 жыл ичинде бир топ мыйзам долбоорлорун талаш тартыш менен кабыл алып, ал арада айрым депутаттар өздөрүнүн кылык жоруктары менен эл оозуна алынышты. Алгач эле чоң муштун болуп чыга келген мурдагы депутат Жаныбек Абировдон баштайлы. Буга чейин өзүнүн бой келбетти, жаштыгы менен элди суктандырган Абиров Бишкектеги эс алуучу жайлардын биринде белгисиз жаранды ур токмокко алып, коомчулукта талкуу жаратты. Бул окуя депутаттын мандатынан ажыратты. Анын натыйжасында Ленин шайлоо округунан жогорку кеңеш депутатын кайра шайлоо дайындалды. Бирок бул жолку шайлоо да оңунан чыкпай калды. Сиз жанаттан бери отурасыздар, мынтип, жылмаңдап, былжыңдайсыздар да. Эмнеге былжыңдап атасыздар? Коомчулуктун көңүл борборуна алынып, ачуу да, тамашалуу да сын пикирлерге кабылган депутат Айгүл Айдарованы айта алабыз. Ал Баткен облусунун диалектисиндеги лексикондуу кесиптештерин Нилуфар Алимжанова менен Жылдыз Таалайбек кызына үйрөтүп жаткан видеосу таркаган. Бул тасма интернет желесинде желдей тарап, катуу талкууга кабылган. Все, я теперь местная? Ты местная, все, уже өттүң бизге. Маза депутат болду. Маза депутат. Уже маза деп калды. Маза деп азыр маза деп калды. Алтмаңарды жакшы көрөм да айтты. Алтмаңарды жакшы көрөм да. Ал эми кыргыз алфавитине өзгөчөлүк киргизүүнү каалаган жогорку кеңештин дагы бир депутаты Айбек Осмонов. Ал 36 тамгадан турган кыргыз алфавитинин катарына W тамгасын киргизүүнү сунуштап, Садыр Аба деп айтамбы же Садыр Аба деп айтамбы деп парламентте суроо таштаган. Анын бул сунушуда элдин назарынан калбай, ачуу да, тамашалуу да сын пикирлерге кабылган болчу. Садырова. Султанбаева. Мисалы мен сүйлөгөндө кайрылып берем да Садырова деп мисалы сүйлөшүп. Кат жазып урматтуу Садыр Аба деп жазамбы же Аба деп жазамбы? Мен ушуга сунуш берет элем. Биз ушуга W тамгасын киргизишибиз керек да. Алгач элдин алкоосуна алынып 7-чи чакырылыштын депутаттыгына шайланып келген Эрулан Кокулов да аздыр көптүр элдин эсинде. Парламентте көп деле талашып тартышууга барбаганы менен өзүнүн мурдагы кесибин эстеп калабы? Айтор эс алуучу жайларда укугун коргопчу жаратмай жайы бар. Депутат эмес, жарандык укугум деп күч кызматкерлерин жардамга чакырган тасмалары коомчулукта ар кандай пикирлерди жаратып, элдин кеп чордонуна түшкөн. Я пришел в это заведение, оплатил за вход, хотел зайти, но почему-то они требуют с меня, чтобы я снял кепку и куртку. Парламентте курч пикири, ачуу кептери, салмактуу мүнөзү менен өзгөчөлөнгөн Надира Нарматова бул жылы да элдин назарын өзүнө буралды. Анын айрым учурда айткан пикирлери коомчулукта талкуу жаратпай койгон жок. Азыркы эми сумманы көрүп эсиң ойт да, прокурор болуп туруп өлгүн келет да, чындыгындачы. Эми чындыгында прокурорлордун өмүрүн тилеште окшойбуз эмичи.
Ыры да, чыры да бүтпөгөн эл өкүлү Жусупбек Коргонбай уулу 7 чакырылыштын 1 сессиясында дарат кагаз, задний проход сөздөрү менен элдин эсинде калган болсо, бул жылы да эсте калчуудай окуялары коомчулукка тарады. Бул жолу күлкүгө алынган кеби менен эмес, чырлуу ишке аралашкан менен эсте калды. Жакынырактан тарт, Уташ фирмасынын 33% ойлосун $100,000 багылды. Суроо? Мына ушул сындуу окуялар менен коштолгон 7 чакырылыштын 2 сессиясы аяктап, парламент 2 айга каникулга таркады. Депутаттар эми алдыдагы 2 айда жерлерде шайлоочулар менен жолугат. Ал эми 3 сессия 1 сентябрда өз ишин баштайт. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибелал уулу, Регион, Бишкек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Нурбек Тотонов Мамлекеттик өнүктүрүү банкы АЧ акционердик коомунун директорлор кеңешинин мүчөсү болуп шайланды. Кыргыз фондулук биржасынан билдиришкендей, тиешелүү чечим 26-июнда чыккан. Нурбек Тотонов жогорку кеңештин 6-чакырылышында республикада жөрт фракциясынан депутат болгон. 46 жашта экономика, юридика жана теология боюнча 3 жогорку билимдин ээси. 2014-жылы Оор Атлетика Федерациясынын президенти болгон. Мамлекеттик өнүктүрүү банкы 2022-жылы 31 майда министрлер кабинетинин чечими менен түзүлүп, 25 июлда каттоодон өткөн. 27 октябрда ишин баштаган. Банктын негизги максаты чакан жана орто бизнести өнүктүрүү үчүн насыя берүү. Мамлекеттик өнүктүрүү банкынын жалпы капиталы 2 миллиард сомду түзөт. Мамлекеттик өнүктүрүү банкын май айынан бери Талантбек Өмүралиев жетектейт. 2023 жылдын 10 апрелинен 29 июлуна карата мамлекеттик жана муниципалдык мектептердин 1-классына 93.472 бала, анын ичинен 2106 бала жеңилдик менен кабыл алынды. Бул тууралуу билим берүү жана илим министрлиги билдирет. Белгилей кетсек, 26 июндан тарта электрондук каттоонун 2 этабы башталган. 2 этапта жашаган дарегине карабай 26 июлдан 31 августка чейин каттоого турууга болот. Ош шаарында жыл башынан бери 5 адам сууга чөгүп каза болду. Алардын 4-өсүн өспүрүм балдар түзөт. Тиешелүү кызматтар сууга түшүү сезону башталгандан баштап сууга түшүүгө мүмкүн эмес жайларга эскертүү баракчаларын илип, түшүндүрүү иштерин улантышууда. Дегени менен ага баш ийбей тыюу салынган кооптуу жайда сууга түшкөндөр бар. Ош шаарында жарандар тыюу салынганына карабай дарыянын кооптуу жайларында сууга түшүп жатышат. Жайдын аптаптуу ысыгында салкындап эс алуу үчүн келгендердин көпчүлүгүн өспүрүм балдар түзөт. Белгилердин бардыгы кан менен жазылган белгилер. Ошондуктан сиздерден суранат элек ушул сууга чөөрдүн алдында сөзсүз медициналык талаптарды аткарып, сууга түшүүнүн техникалык талаптарын аткарып коюшуңуздар керек. Албетте ысып барып сууга түшүү дагы кандайдыр бир деңгээлде адамдын организмине терс таасирин тийгизе турганын унутпашыңыздар керек. Бутуңуздар түйүлүп калышы мүмкүн. Ал эми сууга сүзүүнү билбеген балдарды таптакыр суу боюна жолотпоону сунушталат элек. Калаада жыл башынан бери 5 адам сууга чөгүп каза болду. Анын 4-өсү жаш өспүрүм балдар. Милиция кызматкерлери суу коопсуздук эрежелерин сактоону, адам өмүрүнө кооптуу жерлерде сууга түшпөөнү эскертет. Ошо менен бирге ата-энелерди балдарын көзөмөлгө алууга чакырышат. Эч ким мен азыр сууга чөгүп кетем деп барбайт. Ошол каза болгондордун бардыгы дагы бүгүн мен ушу кырсыкка кабылам деп ойлогон эмес. Ошондуктан дайыма эсиңиздерден чыкпай, сууда сүзүүнүн коопсуздук эрежелерин сактап, улуу адамдар менен бирге болуп, жаныңыздагы шериктериңиздер менен сууга түшүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болгон, сууга сүзүүнүн эрежелерин билген адамдар менен бирге барып сууга чөмүлүүнү, анан тыюу салынган жерлер бар атайын. Шараккан, же болбосо сыртынан мээлүүн көрүнгөн менен терең, же болбосо суунун алдында катуу шаар агымы бар суулар бар. Ошол жерлердин бардыгына биз тыюу салган эрежелерин салганбыз. Жайкы сууга түшүү мезгилинде жарандардын коопсуздугун камсыз кылуу, сууга чөгүүнүн алдын алуу, санитардык нормаларды, өрт коопсуздук эрежелерин сактоо, жашы жете элек балдардын сууга чөгүүсүн болтурбоо максатында өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаардык башкармалыгы тарабынан түшүндүрүү иштери күн сайын уланууда. Текшерүү иштеринин алкагында суу коопсуздук эрежелерин жана башка нормаларды сактабаган эс алуучу жайлардын, бассейндердин персоналдарына, ээлерине түшүндүрүү жана эскертүүлөр берилди. Коюлган кемчиликтер аткарбаган учурда мыйзам чегинде чара көрүлөт. Бассейндин ээлерине, персоналдарына түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп атат. Ошондой эле ошону менен биргеликте
бассейндердин куткаруучуларын окутуу боюнча суудан куткарып калуу, биринчи медициналык жардам көрсөтүү боюнча ошондой атайын иш-чаралар уюштуруп, бүгүнкү күндө мына бассейндерге азыр жерлеринде барып ошондой окуу сабактарды түшүндүрүү иштерин жүргүзүп атабыз. Андан сырткары дагы мына 3-июлдан баштап биздин өзгөчө кырдаалдар министрлигинин алдындагы суучулдарды башкаруу башкармалыгынын адистери тарабынан атайын окутуулар уюштурулуп, атайын сертификаттар берилет. Белгилей кетсек, Ош шаарында өткөн 2022 жылы 9 адам сууга түшүп каза болушкан. Ал эми Ош облусунда 2023 жыл башынан сууга чөгүп каза болгон 8 учур катталган. Асель Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош. Бүгүн 30-июнда Ысык-Көл эл аралык аэропорту биринчи жолу Ош шаарынан келген биринчи аба каттамды кабыл алды. Бул тууралуу Манас эл аралык аэропортунан кабарлашты. Аба каттамдарын Тез Жет авиакомпаниясы аткарат. Биринчи каттам менен Ош Тамчы багыты боюнча 105 жүргүнчү жеткирилди. Ал эми Тамчыдан Ош шаарына 103 жүргүнчү учту. Каттамдар жумасына 6 жолу шейшемби, шаршемби, бейшемби, жума, ишемби жана жекшемби күндөрү аткарылат. Учак туристтик мезгил учурунда 31 августка чейин каттайт. Бүгүн 30-июнь күнү президенттин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүндө 1-июль Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин куткаруучуларынын кесиптик майрамы белгиленди. Ага Кыргыз Республикасынын президентинин Жалал Абад областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Эркинбек Маматаев, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Абдулнасир Закеров, Жалал Абад шаардык мэриясынын аппарат жетекчиси Миргүл Эгемова, мекеме ишканалардын жетекчилери жана куткаруучулар катышты. Келген коноктор куткаруучулардын кесиптик майрамы менен куттуктап, өзүрлүү эмгектенген куткаруучуларга ардак грамоталар жана сыйлыктар тапшырылды. Бүгүнкү салтанаттуу жыйындын катышуучулары, урматтуу куткаруучулар, бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Сиздерде эр жүрөк, мекенчил, өз жерине берилгендик менен кызмат кылган азаматтарыбыз менен биз ар дайым сыймыктанабыз. Ар дайым Кыргыз мамлекетине кызмат өтөдө, өздөрүнүн өмүрүн тобогелдикке салып кызмат өтөп жаткандардын кызматкерлери өзүнүн милдеттерин так жана өз убагында аткаруу иш-чарасын жүргүзүп жатышат. Бишкек электр тармактары ишканасынын директору болуп Азамат Паизов дайындалды. Ишкананын басма сөз кызматынан билдиришкендей, Кыргызстан улуттук электр тармактар ачык акционердик коомунун башкы директору Алтынбек Рыспеков Азамат Паизовду ишкананын жамааты менен тааныштырып, аны энергетиканын тармагындагы көп жылдык тажрыйбасын өзгөчө белгиледи. Ал эми Азамат Паизов ишеним үчүн ыраазычылык билдирип, ишкананын ишин натыйжалуулугун жогорулатууга болгон күч аракетин жумшаарын белгиледи. Азамат Паизов буга чейин Жалал Абад электр тармактар ишканасынын директору кызматын аркалаган. 2024 жылы Парижде өтө турган Олимпиада оюндарына күрөш боюнча тандоо турнири Кыргызстанда өтөт. Бул тууралуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги билдирет. Бириккен күрөш дүйнөсүнүн маалыматы боюнча Бишкекте 2024 жылдын 19-21 апрелинде Азия квалификациялык турнири өтөт. Регион телеканалынын күндемий маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Ал үчүн Регион телеканалынын Facebook, Telegram жана YouTube каналдарына катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуздар. Ошондой эле Одноклассники, ВКонтакте социалдык баракчасынан дагы көрсөңүздөр болот. Апта соңуна даярдалган жаңылыктар мына ушулар менен соңуна келип жетти. Студияда Кундоз Кенжебаева болдум. Кайрадан Регион телеканалынын эфиринде түз көрүшкөнчө аман туруңуздар.